Клубта өзү көп балдар. Азыр келгендери бир 60га жакын келип атат. 2 подгруппа бар бизде. 5-тен 7-ге дейин бир подгруппа, 7-тен 9,5-га дейин бир подгруппа болуп атат. Балдардын ийгиликтери көп, ийгиликтерге жакшы жетишип атышат. За граница чыгып, Чечня, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстанга чейин барып урушуп, жакшы ийгиликтерге жетип келип атышат. Тоолу Филимбек, ВЕФ организациясынын поясын алды 70 кг салмакта. Андан кийин ошону кайра защищать дагы бир пояс тутту кече жакында. Андан башка Рахманберди уулу, Рахманберди уулу Нурсултан ал дагы ошо УКАП неменин баягы рукопашканын немесин алды, кулатын поясын алды, Азиядан да утуп келди. Ошо бизде основной күрөш, анан стойка болот. Biz azı taş-baş көтөрбөйбүз. Груша, лапа, турник бардыгы бар. 9 жылдан ашык аралыкта Лига спорт клубу 100 спортчуларды тарбиялап, эл аралык деңгээлге чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүп берген. Аталган спорт клубунун спортчулары келечекте дүйнөгө аты чыккан UFC уюмуна кирүүнү максат коерун айтышты. Балдар келет да, келип ушуна результат көргөзүшөт. Результат көргөзгөндөн кийин профессиональный уровеньге жеткенден кийин уже зал бесплатно болот да. Андан кийин поколение келе берет. Биз аренда жабабыз, өзүбүз каржылайбыз да негизи. Витаминдерин ошо залдын акчасын өзүбүз бир аз чыгарып ошо өзүбүз каржылайбыз. Анан агайыбыз жардам берип турат. Биздин главный тренер бар, Арапбай уулу Түгөл деп. Ошол агайыбыз кичине көмөк көргөзүп турат. Ошонун артынан ушу балдар өстүрүп атат. Дистанция менен без травма кындык менен дистанцияга иштей бергиле. Бул бала менен таанышып келсем, бул Аркулов Алибек. Кудай буйрса, şu келаткан турнирде ВФ Selection'дин 84-нү пояс курушкан атат. Бунун базасы күрөш, анан бокс тагылган. Бул Амирбек уулу Куштар. Бул кече жекпе-жектен 3 бой алып, 3 боюн тең өткөзүп келди. Экөөнүн победа, бирөөсүнүн ничья болуп калды. Жакында бул да ВФ Глобалдын поясына урушкан атат. Буга да аябай жакшы дайынданып атабыз. Азыр 2 мал тренировка кылып атабыз. Эртең менен кечинде 6-күндөрү тоого кросс берип атабыз. Азыр бул экөөнүн нарында өтө турган профайтта ошого дайынданып атышат азыр экөө. Азыр экөө аябай 2 мал усиленно тренировка болуп атат экөөндө. Экөө тең азыр аябай жакшы формага келип калды. Ошондой эле азыр мына жерде бүт сборныйдын балдары кылып атат. Азыр ушу келе жаткан ВФК Профайт Глобалга дайынданып атышат азыр. Негизи бизде ВФ деген организация ачылганда аябай жакшы ачылып, азыр Кыргызстандын уровени аябай көтөрүлдү жогору жака. Ошо азыр бүт эле ошо Кыргыздын маячтардын бардыгы эле ошо ВФтен көтөрүлүп, ВФКтен таанылып атат. Ага чейин бизде азыр Руслан Кыдырмышев, Эмил Токтогонов деген агайларыбыз бар да. Ошолор бизде чоң уровендерге, чоң эмелерге көтөрүп атат аябай. Ошо ВФтин артынан ошо кыргыздын жигиттери желекти көтөрүп, бул жакында эле Украинага барып урушуп келди. Алда Бектур бала. Алды военный форма кийген дагы жакында Казакстандан утуп келди. Ошо ВФтин артынан негизи аябай чоң жетишкендиктерге жетип атабыз. Учурда мушкерлер алдыда өтө туруучу атамекендик ВФ уюмунун Профайт жана Глобал мелдешине кызуу даярдап көрүшүүдө. Август айында ВФ Глобалда урушабыз. Эми спорт ден соолук үчүн эле, өзү үчүн эле мындай эле ийгиликке жетейин деп эле сыймыктан ошол командабыздын атына чоң рахмат, ушу бизди колдоп келет. Ошол ака, Адлет ака, Өмүр акалар бизди колдоп келет дайым. Ушу ВФ Глобал, ВФК чоң рахмат айтабыз. Бул Лига спорт клубуна келгениме 1 жыл болоюн деп калды буюрса. Январда 1 жыл болот. Ошо бул жака келгенден кийин Кудайга шүгүр ийгиликтер жакшы эле болуп жатат буюрса. Буга чейин эмне менен алектенчү эле? Буга чейин ошол иштеп эми
спорт Жок, спорт ушул Лига спорт клубуна келип баштагам спортту. Ошо буга чейин эми иште армияда жүрүп, ошол жактарда кичине кызыгуу пайда болуп, спорт баштаганбыз, ошол жакка келип лигага келип. Тренировка кылып баштап андан кийин ушу ВЭФ Амантош деген круговой бар, ошол жерде отборный турду. Ошону утканбыз 61 килограммда. Андан кийин шерекшин уттук, андан профайт уттук. Эми ошо буюрса келе жаткан ошо 24-августта боло турган глобалга даярданабыз. Буюрса даярдык абдан жакшы. Ошо биздин агайыбыз Шолоке Адилетке өмүркелер даярдап атат. Даярдык абдан жакшы. Лига спорт клубунун тарбиялануучуларынын баары профессионалдуу спортчулардан эмес. Бири мамлекеттик кызматкер болсо, бири жөн эле студент. Бирок булардын баарын спорттагыраак айта кетсек, эрежесиз эр урушка болгон кызыгуусу күч алып, бириктиргенин жашырышпайт. Ал эми учурда булар чеберлер менен тең таймашып, 8 бурчта өз күчүн көргөзүп, биринчиликти дагы багындырышууда. Спортко ушу лига клуб ачылгандан бери 9 жыл болуп калды, 9 жылдан бери тренировка кылып атабыз. Буга чейин ВЭФ чыга электе круговой бойлор болчу эле да. Ошолордун 2 жолу тазалагам Кыргызстан чемпионаты болгондо 2012-2013. Анан ортодон кичине колдон жаракат алып калып, кичине дем алып калып. Ушу грэпплинг, джиу-джитсулардан быйыл 2 жол тазаладым. Грэпплингден 77 килограммдан. Биринчи месени алдым да. Ошол ВЭФтен 2 жолу профайттан боюм бар. Азыр 2-0 болуп атат Шердогум. Жакында нарында бир ВЭФ профайт болгондо ошого дайындап атабыз. Спорт менен жашоомдой болуп калды да 9 жылдан бери. Анан кичинекейимде айылда жүргөндө да кичине спортко кызыгат экенмин негизи ата тегимен. Залга келбей калган күнү үйдө уйку болбойт да. Спорт менен жашоомдой болуп калды. Кыргызстандын 2 жолку чемпионумун. Азиядан 1 жолку чемпион. Тажикстан жергесинде көптөгөн уруштарды өткүздүк. Анан Бишкекте ушул ВЭФ глобалдан 7 беттеш өткөрүп, 5-оонан жеңилип тапкам, анан 2-оонан жеңилип калгам. Спорттон жакшы эле ийгиликтерди багындырып келатабыз. Кудай кааласа көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз деген үмүттөмүн. Кыргызстан желегин кудай кааласа көпкө чейин алып барабыз. Гонорар бойго чыкканда төлөйт обязательно. Ар кандай төлөйт. Өзүбүзгө жетет ба? Жакшы эле, кудай кааласа. Спорттон тышкары мен студентмин. Быйыл окууну бүттүм. Июрда Международный университет Кыргызстанда 4-курста быйыл бүттүм да. Кудай кааласа эми Кыргызстанга жараган бир жумушка киребиз. Лига клубу башка клубдардан айырмаланышы ынтымактуу, биримдиктүү, сый, агага болгон сый, иниге болгон сый, тренерге болгон сый өзгөчө. Ошондуктан биз башка клубдарга караганда анча эле ынтымактуу жана анча эле өрүүн бийигирээк клубдардын бири болуп саналабыз да. Лиганын мушкерлери аталган клубдун өзгөчөлүгү бул ынтымак деп билдиришти. Спорт клуб Лига! Ошентип, мынакей Лига спорт клубунун учурдагы көрүп жаткан машыгууларына дагы көз чаптырдык. Баарыңыздар байкагандай эле, алардын эң негизги мелдеши бул ошол алдыда боло турган ВЭФ Global турнирине багытталганын дагы билсеңиздер керек, байкасаңыздар керек. Ошонун негизинде ошол ВЭФ Global же болбосо жогоруда айтылган кулатуу эр таймаш федерациясы мыкты спортчуларды дүйнөлүк аренага чыгарып, алардын мыктуулугун эл аралык деңгээлде даңазалап келгени дагы ошонун негизинде биз студиябызга кезектеги маегибизди жогоруда аталган турнир тууралуу кененирээк маалымат алыш үчүн эрежесиз эр уруш боюнча эр таймаш кулатуу федерациясынын президенти Руслан Кадырмышев менен жолугуп турган учурубуз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мынакей жогоруда айтылгандай эле, чынында эле азыркы учурда көптөгөн ошол спортчуларга жакшы мүмкүнчүлүк берип, аларды ушул дүйнөлүк аренага чыгарып жатасыздар. Бул ошол эң негизгиси сиздер ошол багыттоочу, жол көргөзгүч катары жүрөсүздөр. Айта кетсеңиз, Руслан мырза, ушул спортчуларды тандоодо алардын ушул мыктуулугун кантип, кандай негиздерден улам байкайсыздар, тандайсыздар? Тандоо жагын айта кетсек, биз мындай
ар бир клубка барып, кайсы кыйын балаң бар, кимиси күчтүү деп антип тандабайбыз. Анткени биз спортчулар өтө көп. Клубтардагы аябагандай көп Кыргызстанда. Ошондуктан бизден өткөзүп аткан турнирлерибизде негизи мындай бөлүп койдук элек. Негизгиси бул эң биринчи жанакы Кулатер Таймаштын баягы ВФ Аматаурс деп коебуз. Бул любительдердин арасында турнирлерди ар бир региондордо өткөзүп келип атабыз. Азыркы кезекте акыркы жолу биз Ош областындагы Карасууда өткөздүк. Аякта бир 400-500 ашуун спортчулар, жаш балдар өскүндөр катышып, ошол жактан мыктыларын, эң биринчи алган спортчуларыбызды тандап алып, уже акырындан баягы өзүбүзгө ушул чемпион болду деп баягы заметка алып коебуз дагы. Ошондой эле баягы Ошто гана эмес, ар бир көлдө да өткөздүк. Ошо күнү Бишкекте ар бир областта өткөзүп атып, ошол жактан жаш балдардын арасынан бир кыйын балдар тандап, андан ары ошо бир 2-3 жолу Кыргызстандын чемпиону болгон биздин мыкты спортчуларыбызды кийин жанагы веб селекшн отбор деп коебуз, баягы тандап алуу турнирлерибизге катышып, баягы аяка катыш дегенде уже баягы профессионалдардын катарына кирип калат. Мен ойлойм, бул мындай Кыргызстанда болуп жаткан нерсеси бул аябагандай жакшы көрүнүш. Анткени чындап келгенде колунан келген бир айылда баягы нукура Кудайдан берилген күчү бар. Ушул кээ бир жаш балдар ушул бир Кыргызстандын барып көрүлүк бир спорт залында машыгып, тоого чуркап, өзүнүн баягы айтылгандай машыкканын биздин федерацияга келип, чоң чемпион болуп, чоң биздин алда турган жана өтүп жаткан чоң турнирлерибизде чемпиондук курларды алып, андан ары дүйнө жүзүн аралап, дүйнө жүзүндөгү эң мыкты деген чоң организацияларга катышууга баягы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мынакей чоң организациялар деп кетели, мынакей жакын арада эле ошол ВФ аркылуу ошол дүйнөлүк аренага чыгып, дагы өзүн мыкты көргөзө алган бул Тилек Жээнбеков болду. Ушундай спортчуларды ошол чыгарууда кандайдыр бир баягы сиз тараптары, сиздердин уюмуңуздар кандайдыр бир взнос алып, же болбосо ошол спортчуларды ошол өстүрүп, өнүктүрүп, алардын баягы жолдотууга да алдыда кандайдыр бир финансылык жактан ошол спортчулар менен бирдикте, клубтар менен бирдикте финансылык иш-чара болобу, болбойбу? Мисалы, ошол жөнүндө айта кетсек, сиз туура айтып кеттиңиз. Мисалы, ошол эле Тилек Жээнбеков, Бусурманкулов деп айтылуу мыкты деген спортчуларыбыз азыркы чоң организацияларда урушуп, чоң деген акчаларды таап жаткан спортчуларыбызда, мисалы, биз келатканда эле контракт түзө калып эле, мына сени жылдыз кылабыз, сени ушундай, сенин ушул баягы эми боюнча профессионалдык жактан жардамыбызды беребиз, бирок кийин чоң организациялар, чоң гонорарларды ала баштаганда бир кандайдыр бир пайызын бересиң деп сүйлөшсөк деле болот эле, бирок биз андан алыспыз. Негизи эң негизгиси биздин федерация үчүн мен ар дайым айта келем, биздин спортчуларды эң биринчиден элге таанытуу. Эл таанылып, бизден чемпион болгондон кийин эле көптөгөн организациялар бар дүйнө жүзү боюнча. Ошо биздин спортчуларга көптөгөн сунуштарды кыла баштайт. Ал эми баягы сиз айтып аткандай, бул спортчулардан кийин чоң организация акча алуу, бул ортодон чыккан менеджерлерди да айтып койсок болот да. Булар келип, кыйын бала экен деп барып, тиги организация сүйлөшүп алып, мен ушундай кыйын балам бар, сен мисалы гонорарың $5000 болсо, мага $2000 сен бересиң деп туруп, кол түзө калышып эле баягы менеджерлер боло калат да. Мен айтат элем, биздин ишибиз эң негизгиси бул коммерциялык. ВФ организациясынын негизги иши? Негизги иши бул спортчуларды алдыга сүрүү. Эң туура, анткени биздин эң негизги ушул биздин максатыбыз да. Ошол ортодо өзүңүз айта кеткендей, ошол менеджерлерге, ошол эле аты чыгып келе жаткан, же болбосо жылдыз болуп калган жылдыз ошол спортчуларга ошентип контракттарын түзүп, аларга келишим келгенге кандайдыр бир сиздерде тоскоолдук же болбосо тыюу салуу болобу, болбойбу? Жок, эми бизге жанагы айтылгандай эле биздики баягы болсо болот эле, эми бул биздин спортсмен, биз менен контрагы бар, биз менен кетсе, биздин федерация аркылуу кетиш керек деп туруп эле баягы бут тозуларды кыла берсек болот эле, бирок биз негизи антпейбиз. Спортчуларды бош сүзүүгө кой берет экенсиздер да? Мисалы, колуңардан келеби, менеджерлерден сунуш түшөбү, биз ар дайым только колдоп турабыз да. Мисалы, бул сүйүндүрбөй койт, мисалы, биздин эле федерациянын атынан көптөгөн спортчулар көп жакка барышат. Ошол эле Корея, Кытай, Россия көптөгөн спортчулар жөнөтөбүз.
Бирок эң негизгиси биз барып канча гонорар аласыңар, канча сом аласыңар, буга чейин канча спортчулар жөнөттүк, бир да жолу бир да солум алып көргөн эмеспиз да. Ал эми ушул эле ВЭФтин арасында болуп жаткан турнирлерде, ошол эле профайл, глобалдарда спортчулар гонорар ала албайбы? Эми бул жерден мен айтып кетет элем, ар бир спортчунун деңгээлине жараша болот да. Кээ бир спортчулар чындап да аты көрүнүп, жакшы болгон спортчулар эми баягы даярдыгына көп нерсе бакы ар бирөөнө бакы бир контракт түзүп, мисалы башка организациялардачы, мисалы сен чыкканың $3000 берем, же болбосо утулсаң мен сага $2000 берем деген чындап келгенде андай бизге мындай так бакы сунуштарыбыз жок биздин спортчуларга. Бирок колубуздан келишинче бакы мисалы ар кайсы райондордо өтүп атканда кандайдыр бир гонорар койгой биз ар дайым аракет кылабыз да. Бирок чындап келгенде биздики же платный трансляциябыз жок болбосо, же бир чоң спонсорлорубуз жок болсо, ар бир турнирди өткөзүш эле жөн эле баягы экрандарды коюп, спортчуларды алып келип, самолетуна берип кеткенде кем дегенде $500 000 сомдук каражаттарды талап кылынат да. Мисалы ошол эле бүгүнкү эртеңки Бүрсүн өтүп жаткан Нарында чоң стадиондо өтүп атат, аябанда көп каражат королуп атат, бирок даже кирүү акысы жок турнирлер болуп атат. Акысыз, Акысыз турнирлер. Эми аны ойлоп кеткенде мен келип алып туруп, кээсе бак айтып калышат, ВЭФ акча гонорар төлөбөйт, тигибу депчи. Мен айтар элем, ушу биздики чет мамлекетте бир гонорарлар билеттерибиз бир чоң баада салынды. Же болбосо ушул эле телевидениялар келип сатып алып атса, мен ойлойт элем, биздин Кыргызстанда болгон биздин организациянын гонорарлары бакы UFC'никине жетип кетмек депчи. Мен ар дайым өзүмө бир да сом албайт элем да ошондончу. Бирок буга чейинки биздин федерация кылып жеткен биздин эң негизги максатыбыз акчабыз организациясы жок болсо да. Ушул жерденчи бир бул баягы кызыктуу окуя болуп калат да. Мисалы үчүн сиз өзүңүз жеке сизге кайрылып кетсек, сиз жеке ишкерсиз да өзүңүз. Анан баягы жеке ишкер катары сиз өмүр бою ушул өзүңүздүн берип алуу негизинде иштеп келгенсиз. Анан ушунча өзүңүз эле айта кеткенде ушул орто эсеп менен ушул $500 000 каражат кетет деп атасыз. Бул сизге чыгым алып келип атат. Анда эмнеге кереги бар? Бул жерде деле кандайдыр бир өзүнүн бир жеңиши болсо керек да, же такыр эле чыгым менен иштейсизби ошондо? Мен айтар элем, бир дагы жолу ушунча 62 турнир өтүп жатат. Бир дагы жолу 62 турнирдин бирөө дагы мага 1 сом түшүп, бир хоть 1000 сом түшкөндө каражат эч качан бир дагы турнир өткөн эмес. Ошондо бул организациянын, бул турнирлердин сизге болгон пайдасы анда? Пайдасы, мен просто спортты жакшы көрүп, силер жана башында айтылгандай эле биздин спортчулар кыргыз элибизди желбиретип көтөргөнү. Чет мамлекетке барып туруп, кыргыз мамлекетинин атын чыгарганы мен үчүн бул эң негизги, мен ушул спортко кошкон салымымдын эң негизги баягы үзүрү деп айтсам болот. Түшүнүктүү, чынында эле бул мактоого жарата турган иш деп айтып кетет эмеспизби? Анан бул жерден дагы мындай суроо, негизи айта кеттиңиз, азыркы кезде бул ушул эле эрежесир, уруш, ММА алдыңкылардан болуп келет. Алардан алды бул футбол эле болсо керек. Калган спорттун баары азыр ушул футбол, анан ушул ММАдан кийин турат эмеспи? Кызыккандар абдан көп, колдоочулар да четтен чыгат. Ошол учурда мамлекет менен келишим түзүп, мамлекеттик деңгээлде ошол эле турнирлерди, ошол эле баягы четке чыга турган мелдештерди ошол мамлекет менен бирдикте иш алып барса болобу, же ал мүмкүн эмеспи? Мен айтар элем, мамлекет менен биргеликте иш аткарсак, мамлекет тажап акыр кечирип койчу деп айтмак болуш керек деп ойлойм. Анткени мурунку жылы эле ушу май айында биз 27 турнир өткөзүптүрбүз. Ал эми августтун аягында глобал болуп турган турнирибиз 62 болуп атыптыр. Эми баягы орто эсеп менен санаганда бул 35 турнир бир жылдын ичинде өтүү, мен айтар элем, даже Америкадагы UFC кайсы организация болсун, мындай тез арада өткөзгөн баягы федерациялуу организация жокко деп ойлойм да. Мен ошону менен биргеликте мен баягы аябандай чоң сүйүнүч менен кабыл алдым. Дүйнө жүзүндө баягы Fight Matrix деген бир чоң бир информационный портал бар да, уюм бар. Анан алар ушу мушкерлердин рейтингтерин көрсөтөт.
дүйнө жүзү боюнча ар бир ким менен мушташты, ал тим менен мушташты, буну туруп рейтингдер түзүлөт да. Ошо рейтинг арасында биздин ВФ организациябыз, улуттук кулаттуу өрт аймаш федерациябыз Орто Азияда биринчи орунду ээлеп турган кезек экен. Мен бул Орто Азия боюнча. Орто Азия боюнча бул баягы СНГ мамлекеттин арасында Россиядан кийин биз турат экенбиз да. Эми жанагы баягы айтып кетчү нерсе, Казакстанда көптөгөн организациялар бар да, өтө көп. И көптөгөн акчалуу, баягы капчыгы калың көптөгөн адамдар бул спортчуларды колдоп, ошо организацияны колдошот, бирок ага карабастан ушу кыргызстандык уюм Орто Азияда биринчи турганы бул мен ойлойм бул аябандай чоң жетишкендик. Ал эми дүйнө жүзү боюнча 1000ден ашуун ушундай бизге окшогон федерация, организациялар бар экен да. Ошо эле Америка, Бразилия болобу, ошо мамлекеттердин арасында биз 103-чү турат экенбиз. Анан баягы көп ушул эржес мушташтардын баягы күйөрмандары, спортчулар билет болуш керек, баягы Казакстанда бир Алаш Прайд деген организация бар эле. Биз бир кезекте барып туруп, мен бир 4 жыл мурун ошолордун бир мелдешине барып туруп, карап туруп, өз ичимен баягы кыялданып койдум эле да, ушу кыргыздар кийин ушундай деңгээлге жетет болду экен деп туруп ичимен бир катуу кыялданып койдум эле, бирок айтар элем кыялдар орундалат деген ошол. 103-чү болсак, азыр ошо кездеги биз кыялданган Алаш Прайд 189 же 193 экен да. Мен айтар элем бул ушундай бир спонсорлор менен ушундай бир бай Казак мамлекетинин ушундай биринчи организациялар биздин бир 80 организацияда калып калыш, мен айтар элем бул чоң утуш экенден да кулаты боюнча. Негизи эле эгерде мындай карап отурсак, бул жалпы кыргыз элинин жалпы утушу деп дагы айтылат эмеспи. Чынында эле абдан жакшы, бул ошол көптөгөн көчүргөн эмгектин, иштин, ошол эле алдыга умтулуунун негизинде келген иштерден эмеспи. Анан ошол акыркы суроолордон жогоруда баса белгилеп кеттиңиз, Лига спорт клубу дагы абдан өзүнүн ыраазычылыгын билдирип атат бул сиздердин уюмуңуздарга. Анан ошол азыркы кезде ошол ММА дегенде эле ар кимдин оюна дароо UFC түшөт эмеспи. Кыргызстанда ошол UFCге чыга турган мушкерлер азыркы ушул ВФ уюмунун артынан чыга туручу кандайдыр мүмкүнчүлүктөр барбы? Ошондой спортчулар азыркы учурда Кыргызстанда барбы? Албетте бар. Бул эң биринчиден мен баягы кыскача жолун түшүндүрүп кетейин. Мисалы UFCге мурун буну утса же болбосо бир аты чыкса эле келип туруп эле баягы UFCге чыгып кетсе болот деп коет да. Мисалы мен айтар элем, даже Америкада бизге окшогон организациялар көп да, баягы UFCден тышкарычы 100дөн ашуун организациялар, бирок аяктын чемпиондору да бар. Аларга кириш кыйын да. Бул жана сиз мен айтып кеткендей, биздин жанагы Fight Matrix'те эле биздин организация, биздин федерациянын алдыңкы орунда ээлегени биздин спортчулар бизге чыгып уткан спортчулар ошо Fight Matrix'те рейтингдери көтөрүлөт да. Мисалы Fight Matrix'тин эң биринчи, мисалы кандайдыр бир салмактын эң биринчилери бул UFC'нин чемпиондору кетет да. Эми баягы биздин мисалы акыркы жолу карап отурсак, биздин баягы Тилек Жээнбеков аттуу оор салмактагы спортчубуз Fight Matrix болсо 130-чү экен. Ушунча канча деген оор салмактагы спортчу болсо дүйнө жүзү боюнча 130-чү экен. Ал эми баягы күчтүү азиатский медведь деп коет Хантураев аттуу спортчубуз, ал 181 экен да. Эми карап көргөндө эми айырмасы Азияда эң биринчи деген биздин Тилек Жээнбеков аттуу спортчубуз биринчи орунду ээлегени бул аябандай. Мисалы биз биз баягы сүйлөшүп жүрсөк, мисалы ошол эле рейтингдеги бир 50-чү менен мисалы Тилек Жээнбеков экөөнүн беттешин уюштуруп, Кудайым буйруса, мисалы Тилек Жээнбеков 3 болсо, Тилек Жээнбеков ошол жактан келип туруп 50-чү орунга келип туруп калат да. Ошондой уюштуруу мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Албетте мүмкүн. Биздин сүйлөшүүлөр аркылуу сүйлөшүп алып келип, Кудайым буйруса, күзүндө олтурган бир чоң таймашка Тилек Жээнбековду коелу деп туруп. Ушул эле жылдын эсинде. Бул да болсо бир күтүлбөгөн бир кызыктуу жакшы окуя, бир кандайдыр бир ММАда тарых болуп болуш керек, Кыргызстандын тарыхында. Анан ошол айтылгандай эле, ошол эле UFC баягы мекемеси келип туруп эле карап туруп эле, 50-лүктө 50 эң мыкты мушкерге кирет экен деп туруп, ошондо сунуш келип эле, Кудайым буйруса, может быть, Тилек Жээнбеков UFCге эле чыгып калышы мүмкүн да. Ошондо сиз айткан жанагы сурооңузга
Bundan ушунча чыгым коротуп эмне көрө аласыз дегенде мен ошондой айтар элем. UFC Тележембеков биздин спортчу чыкса, ушу байкы чоң үмүтүбүз. Бул негизги максатыңыз ушул экенин да. ВФ аркылуу спортчулар UFC'ге кирип калышы. Туура. Анда сиздин ошол кыялыңыз орундалсын демекчибиз. Кыялыңыз күчтүү экен. Мынакей азыркы кезде өзүңүздүн аткарган ишиңиздер менен ал ушунчалык күчтүүлүгүн тастыктап жаткан мезгилиңиз экен. Ошентип эле сиздерди колдоп, негизде жалпы ошол ВФ улуттук кулатуу эртаймаш спорт федерациясын сырттан колдогондор жана мыкты спортчулар, патриоттор арбын боло берсин. Аларды сиздер туура багыттап, туура тарбиялап, ошол чынында эле UFC'ге дагы бир мыкты спортчуларыбызды жолдомо көргөзүп барып калыңыздар деп айтып кетмекчибиз. Интервью бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ошентип сиздер менен бирдикте биз ВФ уюмунун негизги максаты эмнеде экен, спортчуларды кандай багытта алар алып барып жаткандыгы жөнүндө толук маалыматты бизге Улуттук кулатуу эртаймаш федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев билдире алды. Чынында эле сүйүндүрүүчү жакшы маалыматтар арбын экен. Мындай маалыматтар дагы көп боло берсин демекчибиз. Ал эми жакшы спорт жаатындагы мыкты маалыматтарды, жакшы жаңылыктарды ар дайым сиздерге Sport Life көрсөтүүсү тартуулап турат. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.